Саламатсызбы, урматтуу көрүүчү, IMKG YouTube каналына кош келдиңиз. Мен сизди көрүп турганымдан аябай кубанычтамын. Сиз дагы мен жөнүндө жакшы ойдо болосуз деген үмүттөмүн. Бул видео каналдын алгачкы видеолорунан болгондуктан жакса лайк басып, жазылуу үчүн подписация белгисин басып коюшуңузду суранам. Ошондой эле бул канал көбүрөөк кыз келиндер, энелер темасына арналгандыктан өнүктүрүү колдоо иретинде жакшы сунуш катары комментарий калтырасыз деген ойдомун. Терс комментарий болсо да жарык маанай менен кабыл алам. Себеби бул каналды өнүктүрүүгө жардам берип гана болбостон, кемчиликтерди жойгонго да жардам берет. Айтмакчы, учурдагы коронавирус пандемиясына байланыштуу Кыргызстанда өзгөчө кырдаал экендигин эске албасак болбос. Бирок бул илдет жөнүндө башка булактардан көп эле угуп жүрөсүздөр. Ошондуктан бул темага жана саясат темасына кайрылбоону чечтик. Демек, бүгүнкү сөз ден соолук жөнүндө болмокчу. Кеттик анда. Сиз билесизби, эмне үчүн адам толуп баштайт? Албетте аз кыймылдуулук, туура эмес тамактануу, стресс же зат алмашуунун бузулушу жана башка себептер болушу мүмкүн. Мен алардын бир нечесин гана айтып өттүм. А эгер сиз былтыркы тойго кийген көйлөгүңүздү кийгиңиз келип жатса, буга сиздин бир аз кошкон салмагыңыз жолтоо болуп, ошол салмактан арылгыңыз келип жатса, анда алгач врачтын кароосунан өтүңүз. Мунун себеби балким сиздин ички органдарыңызда бир оорунун белгиси бардыр. Ичек-карын оорулары, зат алмашуунун бузулушу, гормондордун деңгээли, калкан сымал безинин иштөөсүнүн бузулушу, айтор ар кандай себеп болушу мүмкүн. Эгер врачка барууга шарт жок болсо, эмне үчүн туура тамактанууга өткөнгө болбосун? Тамак рационуңузга карап чыгыңыз. Эртең менен ач карынга нан үчтөөдөн жарым саат мурда таза суу ичүүнү адат кылыңыз. Ун азыктарын азыраак жеп, туз, шекерди жебей эле койгонуңуз оң. Себеби туз менен шекер организмде суюктукту кармап калуу касиетине ээ болгондуктан, сиздеги ашыкча салмак майлар эмес эле суюктук болушу мүмкүн. Ошондуктан көз асты, кабак асты жана бүт дене шишимик тартып кетет. Ошондой эле жеңил көнүгүүлөрдү жасоодо жакшы натыйжа берет. Билем, аял заты ансыз деле тыгымы жок. Түйшүкчүл келишет. Кечке үй жумуштары бала менен алек болсо, ошонун өзү эле көнүгүү болот го дейм. Ошондой болсо да, бойду тик кармоого, муундарга пайдалуу көнүгүүлөрдү жасоо ашыктык кылбайт деп ойлойм. Менин сунуштарым сизге бир аз да болсо пайда берген болсо, анда мен бекер аракет кылбаптырмын. Анда адаттагыдай эле лайк басып, каналга жазылабыз. Көрүшкөнчө.